Стенд бул өзүнүн определенный размери болот. Узун, кыска, диаметри болот. Коюла турган жери бул ошо май баскан жери. Башка жактан дагы стенд коюлгандан кийин дагы башка жактан май өсүп чыгат, чыкпайт деп эч ким айта албайт. Бул адамдын жашоосунан, ушу баягы айтканыбыздай диета кармагандан, холестерин контролунан зависит эте турган состояние. Стоматологко тишиңизди барып оңдотсоңуз, экинчиси курт жебейт деп айта албайт. Стоматолог айтат, тишти эктият кылың, муздактын аркасынан ысык ичпең, жууп туруң дегендей, биздин стенд коюлган ыкманын аркасынан стенд коюлабы, коюлбайбы, жүрөктүн кан тамырында май табылдыбы, пациент дарыны постоянно ичип туруш керек. Чтоб кайра дагы ушундай болуп калбаш үчүн. Эми баягы стенд койдурсаң дагы стенд койдура берет экенсиң, же болбосо баягы чалажан болуп каласың деген сөздөр стендке эч кандай тиешеси жок да. Бул инфаркт болгондон жүрөктөн кай деңгээлде зыян көргөндөн зависит этет да. Личный өзүбүздүн опытыбызда 11 жолу инфаркт болгон пациентке стенд койгонбуз. Жүрөгүндө 4 стенд болгон. Кагаздары боюнча пациент 11 жолу ошо мелкоочаговый деп коет медицина тилинде, ошондой инфаркт болгон. Инфаркт деген сөз өзү жөнөкөй тилге которо турган болсок, бул бир клетканын өлүшү деген маанини билдирет да. Өлгөн нерсе восстановление болбойт да. Неге андай стенд коебуз десе, стенд ошол өлүп барып аткан жерди токтотуш үчүн жасалат. Тек койсо кан келбей атат. Дальше баягы өлүп аткан кете берет. Жүрөктүн башка органдарынын өзгөчөлүгү бар. Ошо кан келбей атканда такыр эле өлүп калбайт да. Мындайча айтканда, жалпак тилде айтканда, клеткалар уктап калат. Медицина тилинде гибернация дейт. Ошол уктап калган биз үчүн шанс. УЗИ көргөндө башка нерсе иштебей атат деп берет. Кан жүрүп баштагандан кийин баягы нерсе кутта даракка суу бергендей, гүлдөп баштагандай восстановление болушун күтөбүз. Ошого пациент операциядан кийин да дары ичип жүрөт. Ошо баягы нерсени ойготуш үчүн. Эми өлгөн жери өлдү уже, жүрөктү. Зыян көргөнү көрдү. Аны эчтеке кыла албайбыз. Зыян чоңойбош үчүн стенд коюлат да.